Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, кечээ күнү убакыт жетпей калды. Ошо Мада айыл өкмөтүнүн таза суу маселесин сизге көңүлүңүздү бурат деп ишенем. Мен дагы бир кайталанып кетейин. Ошо февраль айынын башында Ош суу чарба жетекчилигинин орун басары Кожоев Талай деген келип, Ош шаардын кеңешинин токтомун көрсөтүп, таза сууга тариф көтөрүлдү. Ушул күндөн баштап Мады эли ошо жогортулган тарифте төлөйсүңөр, болбосо элдин суусун кыркабыз деп. Мына Мады айылдык кеңешинин депутаттарына негизинен элге деле мен ыраазычылык билдиргим келет да, ушул маселени көтөрүп кайрылганына. Себеби көпчүлүк учурда баягында билинбей калат экен. Эми бул жерде логикага жатпаган бир түшүнүксүз себептер менен Ош шаардык суу чарбасынын бир аракеттери менен соттун чечимин чыгартып алышканда Мады суусу Ош суу чарбанын балансына өтсүн депчи. Бул эми логикага жатпайт. Эгерде мындай логика менен биз бара турган болсок, Мады айылдык кеңешинин депутаттары бир чечим чыгарып туруп, Ош шаарына барып, мына Ош шаарына биздин чечим юридикалык күчкө ээ деп айтса болот экен да андачы. Андан кийин ошол жерде жолдун боюнда мойкалар түшүп атат, башка бир мекемелер түшүп атат. Ошону таза сууга кошулуу үчүн бир чоң акчаларды берет. Акчаны Ош шаары алып атса, а эгерде бузулуп калса, анда Мады айыл өкмөтүнүн бюджетинен оңдолуп атат. Мурда Ашырбек Мойдонович, ошол суунун башында военизированный охрана турчу Союз мезгилинде. Азыр ал нерсе жок. Коопсуздук жагы дагы бир топ мындай маселелерди тудурат да. Андан тышкары мен мына ушул учурдан пайдаланып, Мады айылдык кеңешинин депутаттарына, элине кайрылат элем да. Мады айыл өкмөтүндө Мады суу байлыгы деген муниципалдык мекеме ачылган. Ошол жерге төлөш керек. А туура азыр Ош шаары айтышы мүмкүн, мына соттун чечими бар депчи. Ашырбек Мойдонович, сизден сураныч, мен бүгүн дагы башкы прокурорго кат жибердим. Ошол соттун чечимин логикага туура келбеген, ушу жаңы ачылган жагдай деп. Анан кийин ал жерде бир негиз бар, лицензиясы жок экен. Мыйзам боюнча лицензия талап кылынат экен. Ошону бир жакшы бир көңүлүңүздү буруп койсоңуз, себеби сизге кайрылганда ар дайым бир жооп алабыз, бир эффективдүү болот да. Анан кийин ал жергиликтүү жетекчилерге кайрылсаң, эми депутат болсо эми 120 бири да эмне кылайын деп ушундай бир позицияга өтүп алганда, аны биринчи орун басары бар экен. Ошого дагы бир мындай тарбия багытында бир сүйлөшүү жүргүзүп койсоңуз. Рахмат.